Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн сабат ачуу сабагы. Бүгүнкү биздин темабыз ё тыбышы жана ё тамгасы. Сабагыбыздын максаты ё тыбышы жана тамгасы боюнча маалымат алабыз. Оюбузду эркин айтууга көнүгөбүз. Бири-бирибиздин оюбузду уга билүүгө тарбияланабыз. Азыр биз жагымдуу маанай жана алтын эреже түзүп алалы балдар. Баарыбыз бири-бирибизди карап, колубузду жайып, жылмаюу тартуулайбыз. Маанайыбыз кандай? Маанайыбыз эң жакшы. Эми балдар, сабак учурунда колубузду көтөрүп жооп беребиз. Оюбузду топтоп, туура так айтабыз. Бири-бирибизге тоскоол болбойбуз, тентек кылбайбыз. Жана ошондой эле тазалыкты сактайбыз. Маскабызды чечпейбиз. Азыр мен силерге балдар табышмак айтам. Табышмактын жандырмагын силер ушул сүрөттөрдүн арасынан табасыңар. Узун кулак, алаң көз, жарык эрин, агыш дөш. Коркоктугу жанда жок, дабыш чыкса турбай теч. Бул эмне балдар? Азаматсыңар, бул коён. Келгиле, коён деген сөздү мен менен чогуу кайталайбыз. Коён. Коён. Коён деген сөздө ё тыбышы сөздүн ортосуна кездешти. Көрдүңөрбү балдар? Бүгүнкү биздин темабыз ё тыбышы жана ё тамгасы болот. Эми балдар, ё тамгасы эки тыбышты билдирет. Ый, анан о. Бирок ё тыбышын жазабыз. Дагы бир жолу кайталайм балдар. Ё тамгасы эки тыбышты билдирет. Ый жана о. Бирок ё тамгасын жазабыз. Ошондой ё тамгасы бир тамгадан турат дагы, ал эми эки тыбыштан турат. Кулагыбызга эки тыбыш угулат экен балдар. Ё тыбышынын басма түрүн көрүп турабыз. Ё тыбышынын басма түрү. Ё тамгасынын жазма түрү экен балдар. Ё тамгасынын жазма түрү. Азыр биз ё тамгасы катышкан, ё тамгасынан башталган сөздөрдү муундап окуйбуз. Ёлка. Ёлка. Ёлка деген сөздө ё тыбышы сөздүн башына кездешти жана эки муундан турду. Боё. Боё деген сөздө ё тыбышы сөздүн аягына кездешти балдар. Коён. Коён. Коён деген сөздө ё тыбышы сөздүн ортосуна кездешти. Эки муундан турду. Боёк. Боёк деген сөздө ё тыбышы сөздүн ортосуна кездешти. Эми балдар биз сөздөрдү катыштырып окуйбуз. Сүрөттөрдү катыштырып окуйбуз. Айнура коён тартты. Аны боёк менен боёду. Бул сөздөрдө балдар ё тыбышы тамгасы катышкан сөздөр кайсылар болду? Коён, боёк, боёду деген сөздөрдө ё тыбышы катышып жатат. Өз алдынча иштейбиз. Сүрөттөрдү карап, сөздөрдү кошуп сүйлөм түзөбүз. Канакей эсибизге салалы.
сөздөрдөн сүйлөм түзүлөт. Коён деген сөздү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Коён сабиз жеди. Андан кийинки сүйлөмдө боёк деген сөз сүйлөмдүн ортосуна катышты. Боёк деген сөздү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Сабагыбызды быргыктайбыз балдар. Биз талдоо жүргүзөбүз. Талдоо деген бул эмне балдар? Талдоо деген бул сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин табуу дегенди түшүндүрөт. Коён деген сөздө 5 тыбыш кулагыбызга угулуп жатат. К, О, ый, О, ны. Канча тамга бар? 4 тамга бар. Ошондо коён деген сөздө 4 тамга 5 тыбыш бар. Боёк. Боёк деген сөздө 4 тамга 5 тыбыш бар. Канакей тыбышты белгилеп санап чыгалы. Б, О, ый, О, К. Боёк. 4 тамга 5 тыбыш бар. 2 муундан турат экен. Эми балдар биз сабат ачуу китебинен 80-бетти иштейбиз. Коёнго жардамдашып сүрөттөрдү боёп чыгабыз. Эми балдар мен силерди эң жакшы сөздөр менен баалагым келип жатат. Силер азаматсыңар, эң жакшысыңар, мыктысыңар, акылдуусуңар, тартиптүүсүңөр. Бүгүнкү сабакка жакшы катышкандыгыңар үчүн рахмат. Үйгө тапшырма берилет. Ё тыбышы катышкан сөздөрдү таап келесиңер. Ё тамгасын сулуу элементи менен жазуу балдар. Муундарды окуп келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.